İmam Muslim rivayet kılgan hadiste Hazreti Abu Zar radıyallahu anhu ta'ala sahabi aytat. Peygamber aleyhisselam aytdı deydi. La tahqiranna minel ma'rufi şey'en. Sen жақшылықтан hiçbir nerseni la tahqiranna qordobog'un. Жоқ dep bilbegin, to'g'otpay qo'ybogunun dep atat. Жақшылықтан, ma'ruftun qanchalik az bolsa dagı oşonu to'g'otpay qo'ybogunun. Tahqir деген qor tutpa деген söz. La tahqiranna hiç qaçan qor tutpagının, qordobogunun, pas tutpagının, anı mında to'g'otpay qo'ybogunun dep atat. Жақшылық qanchalik az bolup olsun, bul az da bunda qanday nerse bolot ele dep anı to'g'otpay qo'ybogunun. Walau an talqa ahaka biwajhin taliqin. Ушунчалык деңгээлде өзүңдүн бир тууганыңа, мусулман бир тууганыңа жылмайып кароону дагы дейт. Ошол садаканын аз түрлөрүнүн бири. Башка бир тууганга караганда жылмайып карап, ошого бир сүйүүнү чартуулай турган болсоң, ушул дагы садака. Мына ушуну сен мындай бир тоготпой койбогуну. Кээ бир адамдар кээде ошол жылмайган такыр билбей калат, мисалы үчүн да. Ошол жылмаюунун өзү бир аз туруп келе садака деп келет. Бул жерде өзүңдүн бир тууганыңа жолуккан учурда жылуу жүз болуп, сүймүктүндай бир табассум менен, жылмаюу менен, жүзүндү жайдары жүз менен караган, албетте бул эмне ошону дагы жокко чыгарбагының. Ошол дагы болсо, ошону сен төмөн тутпагының. Кантип эле ушул садака болушуна бизге сооп жазылсын деп айтпагының дейт. Анткени адам башка бирөөгө жылмайып караганда фаиннаху ясилу иля қалбихи сурурун. Бирөөнү жылмайып карасаң, ошол адамдын жүзүнө, жүрөгүнө эмне жетет? Жылуулук жетет дейт. Сүйүүнү жетет. Мага жылмайып карады деп. Сүйүүн. Вала шакка анна исала сурури иля қалби муслимин хасанатун. Шексиз түрдө мусулман адам жүрөгүнө сүйүүнүч жеткирүү бул жакшылык дейт. Демек адамга кандай гана болбосо сүйүүнүч жеткирүү бул жакшылык. Бир жакшы ролик интернетте жүрөт да. Бирөө басып кетсе, бирөөнүн тоого келген экен, тоогун теп ага тусуп берип койду. Анан тоого тепкенде нарак келсе, бирөө жыгылып барсаң түртүп оңдоп койду. Жөндөп отуруп, бардыгы жок дегенде бирден жакшылык кылып отура турган болсо, адамдардын жүрөгүнө кубаныч киргизе турган бир кыймыл аракет да. Ошон үчүн жок эле дегенде жылмайып болсо дагы келтирбе. Жанагы чет өлкөгө барсаң, ушул нерселерди булар ишке ашырышат экен. Эми жылмайбай койсоң деле болот. Анан бирок ошол жылмайып, бири-бирине жылмайып караганды адат кылып алышыптыр дагы. Чындап эле ушу мени жакшы көрөт экен, урматтайт экенде өзүңө адамдай сезип калат экенсиң кыйла эле. Болбосо мусулман дүйнөсүнө барганда бул нерсени байкабайсың да. Анан алар сени тоготпогондой башкадай бир таасир калтырат. Бирок Европага, Америкага барган учурда алар сага мындай жылмайып мамиле кылып атканда өзүңө кадирлес адам катары сезип, ошолор менен теңдей сезип, мындай баскан турганың, сүйлөгөнүң дагы эмне адамча чыгып баштагандыгы мен кадимкиде өзүм баамдадым. Жана кыргыз коомчулугуна айтылган сындарды бири мына ушул. Бизде кыргызстандыктарда жылмайуу өтө аз. Өтө жылмайуу аз. Бизде бардыгыбыз эмне жылмайганды мындай бир жеңил ойлоп түшүнүп алабыз. Бул жеңил ойлок эмес, балким бул эмне урматтуу бир туугандарым сүннөт.